Коомчулуктун талаш тартышына талкуусуна алынып жаткан туудагы айрым элементтерди өзгөртүү маселеси жогорку кеңеште биринчи окууда каралды. Анда өлкөнүн башкы символдорунун бири болгон желекти жакшыртууга, башкача айтканда туудагы айрым элементтерге тактоо киргизип өзгөртүү сунушталууда. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын туусунун ортосундагы түндүк менен күндүн нурунун көрүнүшүн кабыл алуудан күн караманын гүлү же болбосо боз үйдүн тышкы бети сыяктуу түрдүү интерпретациядагы дилемма пайда болгондуктан мындай көп варианттуу маанилүүлүктү жоюп түз маанидеги гана туюнтулган сүрөттөлүшкө жетүү үчүн чараларды көрүү убактысы бүгүнкү күнү бышылып жетти окшойт. Туудагы күн нурунун жаңы эскизин даярдоодо мурдагы авторлор менен макулдашуулар жүргөн, алар менен математикалык эсептөөлөр, чиймелер жана коштоочу иштер да аткарылган. Ошондой эле бул мыйзам долбоору кабыл алынышы менен туунун сүрөтү түшүрүлгөн бардык документтер жана башка керектүү жабдыктар дароо эмес этабы менен алмаштырылары белгиленди. Алар убакыты келгенде этабы менен өзгөрүлөт, же болбосо эртең мыйзам кабыл алынгандан кийин тагдана бардыгы заматта алмаштырыш керек деген андай жүйө жок. Аны биз ушул мыйзам долбоорунда тагдана көрсөтүп кетебиз. Керектүү, тийиштүү, буга чейин басылган мамлекеттик символдор өзүнүн аягына чекти иштешүүгө иштей берет. Желектин сунушталган вариантында туунун нурлары тик чачырап түндүктүн ортосундагы чамгарагы 3төн 4кө көбөйтүлүп жатат. Бул долбоорду талкуулоо учурунда ар тараптуу пикирлер айтылып, депутаттар тарабынан талаштуу суроолор жаралды. Талкуу учурунда эл өкүлү Акбөкөн Таштанбеков мыйзамдын күчүнө кириши менен жарандык документтерди унаалардын мамлекеттик номерлерин алмаштыруу зарылдыгы жараларын айтып, жарандарды убаракерчиликке алып келбейби деген суроосун узатты. Паспорттарыбызды алмаштырышка туура келип калат. Чет мамлекетке баратканда башка чет мамлекет пограничниктери Кыргызстандын туусу башка экен, паспортуңуз да башка экен деген сөздөр чыгышы мүмкүн. Ошондуктан канча машинени алмаштырганга туш келип калат номер. Бир дагы автоунаанын мамлекеттик номери туу кабыл алынган күнү же ошол айда алмашпайт. Өзүнүн кезеги менен жаңы номерлер алынып атканда алмашат. Ал эми депутат Максатбек Сарбагышев мамлекеттик символдордун бири болгон туунун авторлоруна кайрылып, алардын өзгөрүүгө карата пикирине кызыкты. Авторлордун бири Жусуп Матаев алгачкы документтерде туудагы күн нурлары тик болгонун, кабыл алуу учурунда толуктоо сунуштары менен өзгөртүлгөнүн кошумчалады. Авторлор желекти чыгарганда ушуну ойлонгон эмес белеңер деген менин биринчи суроом сиздерге. Кимиңиздер жооп бересиздер? Азыр кайрылы биринчи эмесине кайрылып келдик да, себеби биринчисинде ошондой түзөлүп бүт баары нурларын баары түз болчу. Анан ошондо 350 депутат отуруп, ошол комиссиялар түзүлүп отуруп анан ийрейип калган болгон. Калган ушундай эле ошол долбоорго кайрылып келдик, кайрылы. Эмне мешайт болду эле ошол убакта ушуну ошондой кылып чыгарыш үчүн? Депутат Миргүл Темирбаева менен Тазабек Икрамов тууну өзгөртүүнүн максатка ылайыктуулугу боюнча маселе көтөрүштү. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Улан Примов бул мыйзам долбоору туунун түп нускасына кайтууну сунуштап жатканын белгиледи. Депутат Арсланбек Малиев желектин айрым элементтерин өзгөртүү боюнча бир катар сунуштарын айтып, мамлекеттик символикага өзгөртүү киргизүү керек деген баса белгиледи. Депутат Акылбек Түмөнбаев мыйзам долбоорунун концепциясын колдоо керектигин айтып, туу өзгөрбөстүгүн анын жеке элементи деталдаштырылып жатканын кошумчалады. Негизи эми акча кетпейт деп атасыздар да, эми акча кетет да. Канча эми примерно канча акча кетет? Акча кетпейт. Мамлекеттик бюджеттен бир тыйын кетпейт. Эмнеге? Ким тууларды ким жасайт? Эртең паспорттун өзгөрүүлөрүн ким жасайт? Аны биз сүйлөшкөнбүз, демөөрчүлөр бар. Демөөрчүлөр эле ошол алгачкы алмашууда ошолор жардам беришет. Белгилей кетсек, бүгүн жогорку кеңештин кезектеги жыйынында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр биринчи окууда каралып жактырылды. Эскертсек, буга чейин президент Садыр Жапаров туунун айрым элементтерине өзгөртүү киргизилүүсүн колдой тургандыгын билдирген. Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3-мартындагы токтому менен бекитилген. Нурзада Сыдыкова, Асхат Касымбеков, Регион, Бишкек.